Зара кармоо мүмкүнчүлүгүн жоготуу аял кишилерде көп кездешет. Жашоо сапатына дагы терс таасирин тийгизген учурлар көп кездешип атат. Жанагы сфинктер деп коет, табарсыктагы кысып туруучу булчуң эт. Ошол булчуң эт дагы кармай албай калышы мүмкүн. Жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, оор нерсе көтөргөндө, катуу эмоция калтырганда зарасы билинбестен зара түтүкчөдөн чыгып кетет дагы. Ошол кийимин булгап коюшу мүмкүн. Туура тамактангандан кийин ошол семирүүнүн алдын алыш керек. Кегел көнүгүүсүн дагы үй шартында деле жасаса болот. Булчуң эттери чыңалат. Жанагы жыныстык жол менен жуккан инфекциялардан алыс болуш керек. Салам достор. Бүгүнкү главная ден соолук подкастынын алып баруучусу Авиценна клиникасынын башкы дарыгери Мамит Азим уулу Мамит Назар. Бүгүнкү кечебиздин коногу уролог дарыгери Мусакеев Шайло. Бүгүнкү темабыз эркине баш ийбестен зара кылуу. Уролог дарыгерибиз сиздерге бул темада кеңири сөз кылат. Бүгүнкү кечеге кош келипсиз, Шайло мырза. Эркине баш ийбестен зара кылуу же болбосо жөнөкөй тилде айтканда зарасы кармабай калуу деген эмне жана муну кантип аныктайт? Эркине баш ийбестен зара кылуу деген бул натыйжада зара кармоо мүмкүнчүлүгүн жоготуу. Бул негизи аял кишилерде көп кездешет. Натыйжада зарага калуу болбой туруп эле зара түтүкчөлөр аркылуу сыртка чыгып кетүүсү заранын. Негизи бул көйгөй аялдар арасында кеңири таралган. Жанагы жашоо сапатына дагы терс таасирин тийгизген учурлар көп кездешип атат. Диагноз негизи дарыгердин кеңешинен кийин гана, белгилүү симптомдордун негизинен кийин гана диагностика коюлуп билинет. Айта кетсеңиз, бул көйгөй кайсы жаштагы аялдарда көбүрөөк кездешет? Төрөндөн кийинки аялдарда же болбосо ошол жаш курагы улгайган адамдарда кеңири байкалат. Бул оорунун негизги себептери жана бул кандай коркунуч алып келиши мүмкүн? 4 себеби бар. Биринчи себептери бул төрөттүн кесепеттери. Ошол төрөт учурундагы ошол булчуң эттеринин жабыркап калуусу. Экинчиси болсо бул ошол гормондук өзгөрүүлөр. Кээ бир учурларда ошол жана айызы келгенден кийин, айызы бүткөндөн кийин аял кишилерде ошол эстрадиол гормону төмөндөп кете турган болсо дагы айыздан кийин жанагы сфинктер деп коет, табарсыктагы кысып туруучу булчуң эт. Ошол булчуң эт дагы кармай албай калышы мүмкүн, себеби гормондук өзгөрүүлөр болгондон кийин. Буну менопауза учуру деп коебуз. Ошол менопауза учурундагы ошол гормондун төмөндөп кетиши, эстрадиол гормону төмөндөп кетиши. Бул учурда ошол диагностикадан кийин билинип, гормон тапшыргандан кийин анан лечениясын жасасак болот. Үчүнчү себептери да бул ушул семирүү, физикалык күч келтирүү, оор нерсе көтөрүү. Ошол учурларда дагы ошол булчуң эттерине дагы терс таасирин тийгизип коет. Төртүнчүсү болсо ошол жыныс жол менен жуккан инфекциялардын тийгизген таасири жана ошол тазовый областка хирургиялык жол менен жасалган операциялардын тийгизген терс таасирлери. Ошол учурларда дагы жабыркап калышы мүмкүн. Бул эркине баш ийбестен зара кылуунун кандай түрлөрүн сиз айтып кете аласыз? Эркине баш ийбестен зара кылуунун негизи 3 түрү болот. Эркине баш ийбестен зара кылуунун 3 түрү болот. Стресс индикацияланган түрү деп коебуз. Бул учурларда жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, оор нерсе көтөргөндө, катуу эмоция калтырганда ошол билинет бул симптомдорунан. Ошол учурда зарасы чыгып кетет, Зарасы билинбестен чыгып кетет, өзүнө билинбей калат. Экинчиси болсо ошол ургенттүү деп коет. Зарага калуу болуп туруп, бирок ошол даратканага жетпей калат. Зарага калуу бар, бирок даратканага жетпей калган учурда гана ошол зара түтүкчөлөрүнөн зара чыгып кеткен учурлар болот. Анын үчүнчүсү бул ошол аралаш деп коет. Ошол жогоруда айтылган эки симптомдордон кийин экөө тең бир убакта келе турган болсо, бул үчүнчү симптомдоруна кирип калат ошол. Бир эле учурда ушул эки түрү дагы кезигиши толук мүмкүн, Ооба. Бул оорунун диагностикасына келсек, аял кишилер кандай учурда дарыгерге кайрылуусу шарт? Эгерде дарыгерге кандай учурда кайрылат? Жашоо сапатын төмөндөтүп, ошол жашоосуна терс таасирин тийгизип атса, кээ бир учурларда ошол аял кишилер бир жерде сүйлөшүп отурганда же конок үйүнө барып калганда ушундай учурлар көп кездешет.
зарасы билинбестен зара түтүкчөдөн чыгып кетет дагы, ошол кийимин булгап коюшу мүмкүн, же жанындагы тоскоол болуп ошо жыттанып билинип калышы мүмкүн. Ошол учурлар байкала турган болсо, ошол учурларда келсе болот. Мындан сырткары ошол жыныстык жол менен жуккан инфекциялар тийгизген таасирлери, ошол жыныстык жол менен жуккан инфекциялардын симптомдору да байкалса, ошол учурда дароо дарыгерге келиш керек. Диагностикада бул оорууну дарылоо үчүн кандай методдор менен диагностика кылынат? Диагностика учурунда биринчи ошол оору баянын билишибиз керек. Кайсыл убактан бери ооруп жүрөт, канча жыл өттү, ошол нерсенин оору баянын биринчи изилдеп алышыбыз керек. Экинчиси болсо ошол уродинамика деп коет, уродинамикалык изилдөө деп коет. Бул жерде ошол заранын агымын, заранын ошол урофлометрия деп коет, ошол методика менен негизи аныктайбыз диагностикада. Заранын агымын, заранын ошо кубаттуулугу канчалык напор менен чыгат, акыркы биринчи башталган зара, ортоңку, анан акыркы заралардын ошол урофлометрия менен дагы билсек болот. Үчүнчүсү ошол кошумча УЗИ, ошол табарсык жакты, матка жакты ошол УЗИ тартып алышыбыз керек дагы. Андан кийин стетоскоп менен дагы негизи табарсыктын ичин көрүп чыксак болот. Бул оору коюлгандан кийин кандай ыкмалар бар дарылоочу? Негизи дарылоо түрүнө жана ошол диагностикага байланыштуу болот. Ошол диагностикадан кийин биз ошол кандай лечение жасашыбыз керек. Дарылоо ыкмасын сиздер тандайсыздар. Ооба, тандайбыз. Диагностикадан кийин негизи тандайбыз. Негизи ошол анализдерди тапшырып, гормондорду, УЗИ өткөндөн кийин, урофлометрия деп жанагыл негизи диагностикадан өткөндөн кийин, же болбосо ошо гинекологиялык креслодон көргөндөн кийин, биз диагностика жасагандан кийин ошол булчуң эттеринин канчалык деңгээлде чоюлушун, гормондордун өзгөрүшүн байкап туруп, андан биринчи ошол кегель көнүгүүсү деп коет аял кишилерде, кегель көнүгүүсүнүн жардамы менен дагы ошо булчуң эттерин чыңасак болот. Андан кийин ошол диагностикадан кийин дарылоо ыкмалары менен, ошол дарылардын жардамы менен дагы лечениясын жасасак болот. Эгерде жогоруда айткан эки дарылоо ыкмасы жардам бербесе, анда биз ошол хирургиялык жол менен, слинговая операция деп коет, ошо твит операциясынын жардамы менен ошол булчуң эттерди дыңап жогору көтөрүп, сетка коюп, ошол твит операциясынын жардамы менен ошол нерсени токтотсок болот. Сиз төмөндө ошо дарылоо ыкмаларында дарылар менен же болбосо медикаменттер менен дарылоо, ошондой эле хирургия жолу менен дарылоо дедиңиз. Кайсы учурда медикаменттер менен дарылаш керек, кайсы учурда хирургиялык жол менен дарылаш керек? Биз жогоруда айткандай, гормондук өзгөрүүлөр болсо же ургенттүү ошол шашылыш билинген симптомдордон кийин негизи дарыгердин көзөмөлүндө гана болуп туруп, дарыгер гана көзөмөлдөп, ошол лечениясын дарыгер гана жүргүзүш керек. Эгерде ошол консервативный лечение жардам бербесе, жанагы жогоруда айткан көнүгүүлөр жардам бербесе, ошол учурда гана хирургиялык жол менен твит операциясын жасап туруп, ошодо жардам берсек болот. Мындайча айтканда, биринчи хирургиялык жолго өтпөстөн атайын көнүгүүлөрдү жасап, анан дары менен дарылап көрүп, анан эгер алар жардам бербеген учурда хирургиялык жолго өтөсүздөр. Ооба. Ошол эркине баш ийбей зара кылуу оорусун жашоо образы, ошондой эле туура тамактануу кандай таасирин тийгизет? Эң туура айттыңыз, ошо туура тамактануу. Негизи тамакка көңүл буруш керек. Туура тамактангандан кийин ошол семирүүнүн алдын алыш керек. Ар дайым ошол көнүгүүлөрдү жасап туруш керек, йогага барыш керек, жана кегель көнүгүүсүн дагы үй шартында деле жасаса болот. Себеби ал көнүгүүнү жасаганда дагы ошол булчуң эттери чыңалат. Ошо булчуң эттери чыңалат дагы, зароо кармоо мүмкүнчүлүгү дагы жогорулайт. Демек, сиз айтып кеткен кегель көнүгүүсүн үй шартында деле оорулуулар үйрөнүп алып, өздөрү жасаса болот. Ооба, туура айтасыз. Бул үй шартында дагы жасап турса, бул жогоруда айткандай эле булчуң эттерди чыңап, зара кармоо мүмкүнчүлүгүн да жогорулатып турат. Бул көйгөйлөрдүн алдын алуу жолдорун айтып өтсөңүз. Негизи алдын алууда аял кишилер семирүүдөн алыс болуш керек. Гормондук өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн семиргенден кийин. Андан кийин ошол жанагы жыныстык жол менен жуккан инфекциялардан алыс болуш керек.
азыр бизде турмуш тиричилик ар кандай аял кишилер дагы базарларда же кухнядагы башка жерлерде иштеп турат. Бул жерде оор көтөрүү дагы өзүнүн нормасы менен көтөрүш керек, өзүнүн ыгы менен көтөрүш керек. Оор көтөргөндө дагы ошол булчуң эттердин дагы бузулушуна алып келиши мүмкүн. Бул көйгөй аял кишилердин психологиялык абалына кандай таасир этиши мүмкүн? Негизи психологиялык жактан бул аял кишилерге өтө терс таасирин тийгизет. Себеби дегенде бул билинбестен зара чыгып кеткенде же конокто отурганда же достору менен отурганда же маанилүү кездешүүлөрдө отурганда ошол зара кармай албай зара түтүкчөдөн чыгып кетиши мүмкүн. Ошол учурларда жыттанып калышы мүмкүн же шымы булганып калышы мүмкүн. Ошол учурларда ошол аял кишилерге психологиялык терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындай учурларда негизи үй бүлөсү дагы, достору дагы эгер ошондой байкап калса, бирөө жанында отурган адам зара жыттана турган болсо, бул нерсени туура кабыл алыш керек коомчулук дагы. Коомчулукта бул эми оору катары эсептелип, ошол нерсени шылдыңдабастан, табалабастан туура кеңеш бергенге аракет кылыш керек. Оорулууну уяткарбаганга аракет кылганыбыз жакшы болот Ушул эле. негизги эң психологиялык терс таасирлердин бири. Ошондуктан уяткарбаш керек эч качан. Ушундай оору менен жабыркап келген ооруларга коомдо жашоодо негизи эле ушундай ыңгайсыздыктын алдын алуу үчүн сиз кандай кеңештерди бере аласыз? Негизи аял кишилер ошол сапаттуу гигиеналык каражаттарды колдонуш керек. Өздүк гигиенаны да жакшы сакташ керек. Жыныстык жол менен жуккан инфекциялардан да алыс болуш керек. Андан кийин ошол эгер ушундай оорунун симптомдору башында байкала турган болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Качан ошол оору баягы уланып, өсүп кеткенде гана кайрылбастан, ошол убагында кайрылып туруш керек. Уялып, андан тышкары жанагындай психологиялык абалын дагы бузуп жүрө бербестен убагында ошол көйгөйдү чечкенге аракет кылганы туура. Бул көйгөйдү чечүүнүн азыркы учурда заманбап кандай технологияларды сиз айта аласыз? Негизи мындай учурда зара кармай албай калган учурларда замандын талабына ылайык ошол слинговый операция деп коет, ошол тибит операциясынын жардамы менен гана ошол зараны кармап калсак болот негизи. Жатындын түшүшү же болбосо жана башка гинекологиялык оорулуулардын зараны ошо кармай албоого кандай таасири бар? Негизги учурда жатын түшүп кеткенде, ошол опущение матка болгондо ошол булчуң эттердин чоюлушуна алып келиши мүмкүн. Ошол чоюлган учурларда дагы ошол зара кармай албай калуу мүмкүнчүлүгүнө жогорулатат. Кош бойлуулук же болбосо төрөт бул ушул зараны кармай албоого кандайдыр бир таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Төрөт учурунда ошол жамбаш булчуңдары жабыркап жаракат ала турган болсо, ошол зара кармай албай калуу мүмкүнчүлүгүнө да алып келиши мүмкүн. Сиз өзүңүз клиникалык мисалдарды келтирип, сиз дарылаган дарыларда кандай эффект болду эле, ошол боюнча негизи эле тажрыйбаңыз боюнча кичине бөлүшүп бере аласызбы? Негизи биздин клиникада ошол зара кармай албай калган учурларда ошондой аял кишилер кайрылганда биз биринчи диагностика жасап, диагностикадан кийин эгер көнүгүүлөр дагы ошол медикаментозный лечение дагы жардам бербей калгандан кийин клиникабызда ошол слинговый тибит операциясы аркылуу ошол зарасын токтотуп берип жатабыз. Шайлоо мырза, сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин подкастыбызга келип, ушундай оорулууларыбызга кызыктуу маалымат айтып бергениңизге мен ойлойм, кичине болсо дагы элибизге пайдасы тиет деп. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, комментарийге жазып кетиңиздер. Эгерде уялып жатсаңыздар же башка болсо да жеке кат аркылуу кайрылып, биздин телефон номерлерибиз калтырылат. Ошол жака купуя кат катары кайрылсаңыздар, биздин адистер сиздерге сөзсүз түрдө жооп беришет. Сиздерге да рахмат. Ушунча врачтардын үнүн ошол элге жеткирип, ушул эл менен ошол дарыгерлердин ортосундагы көйгөйлөрдү бири-бирине түшүндүрүп жеткиргениңиздер үчүн сиздерге рахмат чоң.
ушундай эфириңиздер ар дайым ийгиликтүү болуп жүрө берсин. Саламатыңыздар.